Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул сезондогу эмнегенин биринчи чыгарылышы, көрүп турганыбызга кубанычтабыз, аманчылыкта, жакшылыкта. Бирок биз көйгөйлөр тууралуу талкуулайбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, деги эле койчу, социалдык тармактар, интернет биздин жашообузга 3 жаштагы баладан 93 жашка чейин карыяга чейин кирди. Интернетсиз, социалдык тармактарсыз өзүбүздүн жашообузду элестетүү мүмкүн эмес, бирок тыйынында кыйык тарабы болот экен. Чындык менен бирге фейк деп аталган маалыматтар, фейк деп аталган аккаунттар, фейк дегенибиз жалган, фейк дегенибиз жасалма көбөйүп кетти. Ошондон улам Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, юстиция министрлиги, Адилет министрлиги менен бирге ошол фейктер менен күрөшөбүз деген демилгени көтөрүп чыкты. Тагырааган айтканда, интернеттеги фейк маалымат тараткан колдонуучулар эгер жеке жак болсо 100 000 сом, эгер юридикалык тарап болсо 200 000 сом айып пулга салынат. Мыйзамдын өтө талаштуу тараптары көп деп айтууда серепчилер. Ошол мыйзамдын алкагында сөз кылабыз. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин орун басары Орозбек Садыков мырза. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ошондой эле Асель Соронбаева, журналист айым, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Асель айым сот залынан түз бизге өтүп келатат. Учурдагы 11 журналисттин дагы соту боюнча кызыктуу бир учурда талкуу жүргүзүп атабыз. Бирок мыйзамга кайтып келелик дагы, анан балким мен айтып аткан кейс менен да байланышы бар чыгар. Бирок Орозбек мырза, эмне зарылчылыгы бар эле бул мыйзам долбоорун киргизүү, айып пулдарды салуунун? Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Фейк маалыматтар деген мыйзам долбоору эмес бул. Сиз жана билдиргенде фейк деп кеттиңиз. Бул адамдын кадыр баркын жала жабуу жана мазактоо жөнүндө. Бул укук бузуулар жөнүндө кылмыш жаза эмес. Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 107.1-ге киргизип атат. Бул жалпы маалымат каражаттарында, интернет тармагында, интернетте, сайтта, баракчада адамдын абийирин, ар намысын кемсинткен, жала жапкан же адамдын абийирин, ар намысын кемсинтүүнү билип туруп, ошол маалыматты таркаткандарга, жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом. Бунун заманды муктажы эмнеге бул мыйзам долбоор кабыл алынат? Адам баласынын өмүрү, тагдырын өсүүсү менен кандайдыр бир кесиптер пайда болуп, кесиптер жоголгондой эле кандайдыр бир мыйзам менен коомдук мамилелерди жөнгө салып келип атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда 95% адамдар интернет тармагында отурат. Мындайча айтканда, адамдардын оюн пикирүү, пикир алмашуусу, маектешүүсү ошол эле учурда терс эмоцияларын чыгаруудагы ошол социалдык тармактар аркылуу болуп калды. Алардын тармагы аябай кеңейди. Ошол эле учурда интернет тармагынын өсүшү, маалыматка жеткиликтүүлүк, маалыматты алуулук бул кыйла жеңилдеген менен, бирок адамдын адеп акылактык, коомдун, муундарга тарбия берүүнүн, деги эле биз кыргыздын салттарын сактоонун бир мындай терс көрүнүштөр акыркы күндөрү жанагы терс маалымат бат таркайт эмес, ошолорду көрүү менен алек болуп өтүп баратабыз. Айрыкча бул TikTok, Instagramда ушул жаман маалыматтар. Ошондуктан бул жерде аны токтотуу болуп атат. Эмне себептен адамдын ар намысы жана бири ал кол тийгиз. Бул биздин Конституциянын 29-беренесинде жазылганда, ал бул жердеги айып пулдардын 100 000, 200 000 сом болуусу, бул интернет тармагында ал масштабдуу жана көлөмдүү жана бат таркайт. Сизди тааныганда, тааныбаганда республиканын сыртына да чыгат. Ал эми жеке бир тар чөйрөдө адамды ар намысын мазактоо же жала жаба болсо, аны ошол жердеги катышуучу адам гана көрүшү ыктымал да. Эми негизги өзөктөгү суроо, айыптоону ким аныктайт? Сотпу же министрлик? Маданият жана маалымат министрлиги ыйгарым уктуу орган болуп саналат. Мен Маданият жана маалымат министрлиги бүгүнкү күндө айып пул салуу боюнча бир гана мамлекеттик орган эмес. Укук бузуулар жөнүндө кодексти карасак, бул 15тен ашык мамлекеттик жана муниципалдык органдар айып пулдарды салып келишет. Ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, архив кызматтары, юстиция министрлиги да биз 3 берене боюнча айып пулдар салабыз, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, фитосанитария, ветеринария деп бунун баардыгы толтурат. Жана ошол эле учурда Маданият жана маалымат министрлиги бүгүнкү күндө дагы 406-407 берене бул теле берүү жана теле берүүнүн жайылтуу тармагындагы укук бузуулар боюнча да айып пулдарды салып келет.
Асель айым, сіз иліктеуші еркін журналистсіз. Сіз иліктеген материалдардың астындадағы маалыматтар көп. Аны ішінде жана фейк фермаларын иштегенин да көрүп жүрөм. Анан кийин ошол фейктин маалымат, жалган маалымат менен сизге дагы көп доо коюлат, бирок ошого карабастан бул мыйзамга каршы келип атасыз, каршы чыгып атасыз. Эмне себептен? Себеби мындай, фейктерден эң эле көп жабыркаган сизсиз да өзү. Негизи фейк аккаунттарга карата бул мыйзам иштейт деп айта албайм. Анткени мыйзамдын башкы максаты, буга чейин бул менин сөзүм эмес, юристтер, Адилет укуктук клиникасы, Институт медиа полиси, ошол эле акыйкатчы омбудсмен бул мыйзам долбоорун анализден өткөрүп, саресеп салып, анан конституцияга каршы келерин, сөз эркиндигине ошо конституция тарабынан кепилденген, ошондой эле эл аралык келишимдер тарабынан кепилденген адамдардын фундаменталдык укуктары, сөз эркиндигине болгон өз оюн ачык, эркин айтууга болгон пикирин жокко салууга багытталган, жөнгө салууга багытталган, цензурага багытталган мыйзам болуп атат. Фейк аккаунттарга каршы иштебейт. Фейкти, мисалы үчүн, анткени фейк аккаунттардын артында ким турарын баары эле аныктап биле албайт. Тем более Маданият министрлиги аны аныктай албайт да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул санкция туурасында, мынакей Орозбек мырза айтып кетти, бул кылмыш жаза эмес, административдик деп. Бирок 100 000 сом деген кылмыш жаза кодексиндеги беренелерге туура келген, кылмыш кылган учурда коюлчу айыптарга тете болуп атат да. Мисалы үчүн, адам урдаганда ошол 100 000 сомго айып бол салат экен да. Кылмыш квази уголовная ответственность болуп атат да бул жердечи. Анан 100 000 сом деген $1000 ашык болуп атат. Кыргызстандагы орточо айлык 30 000, 35 000 сом деп атсак, дээрлик 3 эсе көп айлык болуп атат да. Ал адам конструктивдүү сын пикир айтса деле, же болбосо жаңылып туура эмес маалыматты жаңылыштык менен таратып алса деле, ага 100 000 сомдук айып бул салынып атат да. Анан Маданият министрлигинин бул жерде арбитр болуп, адамдардын кадыр баркын, маданияттын өрчүшү менен, өнүгүшү менен коомго бир жакшы позитивдүү нерселерди алып чыгып, маданиятка үндөп, социалдык тармактарда жөнгө мындай жүрүм турум эрежелерин элге түшүндүрүү иштерин, ошол эле медиа сабаттуулукту жайылта турганга кандай көмөк көрсөтө турган орган, жазалоочу органга айланганы дагы бул практикада жок нерсе болуп атат да. Тарыхта да мындай жок. Анан башка өлкөлөрдү дагы мисал келтирип атат. Башка өлкөлөр мисалы жалган жала жапканда ал жерде кылмыш жаза беренеси бар деп сиз ошо башка эфирде Американы айтып кеттиңиз, Франция, Германия, башка өлкөлөрдү айтып кеттиңиз, бирок ал жерде соттун чечими менен сот гана, мисалы үчүн азыркы мыйзамдар адамдын кадыр баркын коргогонго, беделине шек келтирсе, ошону компенсация кылып, баягы жалган жала жапкан адамга карата соттошуп, өзүн коргогонго толук мүмкүнчүлүктөр бар, толук инструменттер бар. Бул кошумча нерсе, бул сөз эркиндигине болгон кысым эң биринчи кезекте ошо журналисттерге, активисттерге, конструктивдүү сын пикирге айткандарга карата иштейт. Анан эң башкысы бул тандалма иштей турган мыйзам болот да. Анткени бир убакта эле канча деген комментарий жазылат, адамдар бири-бири менен керек болсо чабышып кеткен учурлар болот, улут аралык кастык косуп кетип атат, дин аралык кастык косуп кетип атат. Алардын баардыгына айып пул сала турган болсо, ал мүмкүн эмес да дээрлик. Депутат Эрлан Кокулов, ооба бул мыйзам долбоор иштейт, бирок айрым гана адамдарга иштейт. Силер иштете алган гана кишилерге иштейт. Тилекке каршы жөнөкөй адамдарга андай болбойт деген өзүнүн пикирин айтыптыр. Бул суроо эки тарапка тең таандык. Сиздин бул ойго кошуларыңызды анык болду, сиздин пикириңиз. Мен азыр Аслайым, сөз эркиндиги деген эмне өзү? Сиздин өзүңүздүн оюңузду, мисалы үчүнчү, сиз өзүңүздүн оюңузду эркин билдирип, ой жүгүртүүңүз дагы эркин болгонго, эркин болгонго сиздин укугуңуз бар да, сиз ошол сөз эркиндигине кысым болгондо, сиз эркин ой жүгүртө да албай каласыз. Жана ой жүгүртүп алып пикириңди айткандан кийин артынан болбойт деген айткандан кийин эркин ой жүгүртүү. Мен эл аралык нормалар боюнча аныктамасын айткан, сөз эркиндиги кандайдыр бир идеяны карматып, маалыматка эркин жетүү, аны топтоо, аны эркин жаратуу. Сөз эркиндиги менен адамды мазактоо, адамга жала жабуу, бул ат менен төөдөй айырмасы бар. Эми мыйзамга келели дагы. Бул мыйзам, жана сиз депутаттын оюн айттыңыз, бул мыйзам кандайдыр бир мониторинг кылып, аныктап, кармап барып алып келе турган мыйзам эмес.
Экинчиден Асель айым айткандай тиги юристтер айтып атат конституцияга каршы дейт. Мен кайсы юрист болсун келсин, мен кайсыл аянтчада болсун далилдеп берем. Бул конституцияга каршы келбейт. Конституциянын 29-беренесинде эч ким инсан абийине жана анда-мында колтурген, доо кетирген, аны кемситкен маалымат тарткан үчүн кылмыш кыгынтугуна тартылбайт. Бизде кылмыш кыгынтугу жок бул жерде, укук бузуу. Экинчиден, жогорку кеңеште мен билдиргендей, ошол эле Франция, батыш өлкөлөрүндө, Германия, Швеция, Америкаларда келтирдим. Бардыгы да аларда кылмыш жоопкерчилиги каралган. Сот аркылуу, же ал жерде маданият министрлиги чечет бекен? Ал жерде атайын ыйгар укуктуу орган бар биринчи. Сот аркылуу да ал Жок, жерде? ыйгар укуктуу орган бар. Материалдык ушерпти келтириш үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигинде сөзсүз түрдө сот. Анткени алар биздикидей административдик укук бузуу кылган жок. Биздин конституция гумандуу жана биз эл аралык ченемдерден арта кеткен бир гумандуу нормаларды карманып атабыз. Эгер кылмыш жаза болсо, анда сот болмок. Аларда туура сот. Бирок кылмыш жоопкерчилигине 3 жылга чейин эркиңизден 45 000 евро, бул 4 миллион 185 000 сом айыппул салынат. Балким орточо айлык Франция, Кыргызстандан бир кыйла жогору. 3-4 эсе болгону болуш мүмкүн. Бирок айыппул 45 эсе жогору болуп атат. Аны дагы таразалап көрөлү. Ал жердеги сот системасын Ал жерде сот системасы салат. Сот системасын Бирок кылмыш жоопкерчилиги болуп атат. Сиз соттолду деген жанагындай өкүм менен чыгасыз. Андан сырткары бул мыйзам иштейт, иштебейт дегенге мен айтайын, бул мыйзам арыздын гана негизинде болот. Эркин мырза, Асель айым. Бирөө кандайдыр бир катмарга иштейт, бирөөгө иштейт деген болсо бул чоң жаңылышат. Эми бизде саясатчылар боюнча жазылып атса, кээ бир саясатчылар бул менин саясий ишмердүүлүгүм деп ага такыр көңүл бурбай коюшу да мүмкүн. Экинчиден, жала жабууну кабыл алуу адамдын көз карашынан, анын психологиялык абалынан жана ички дүйнөсүнүн абалынан көз каранды. Кээ бир адам кабыл алышы мүмкүн. Баякы бир акыныбыздын ыры барлыгы, сен мени итсиң дедиң, мен унчукпадым, сен ит экенин билип, байдылда сармай коюптун. Дегенде кээ бир киши кабыл албай коет. Кээ бир киши аны башоту менен кабыл алып, стресске кирип, үй бүлөсү менен бир ызы чуу барышы мүмкүн. Экинчиден, ошол бул адамдын арызы түшпөйүнчө эч кандай мамлекеттик орган, сиз жана маданият министрлиги деп атасыз, мен толук айтып кетейин, маданият, маалымат жана жаштар иштери боюнча министрлиги. Ал жерде маалыматтык көзөмөлдөгү бар. Экинчиден, маданияттуу коомго таасир этүү, бул биринчи биз ушундай сөгүнгөн, кагынган, бирөөнү жемелеген, мазактагандан кетиш керек. Мен өткөндө бир эфирде да айттым эле, кыргыз эч качан сөгүнгөн эмес. Кыргызда сөгүнүү сөз байлыгы да жок. Биз бардыгыбыз башка тилде сөгүнөбүз бүгүнкү күндө да. Эми ушуну келечек муунга жарака кетирбей, кыргыз жана керегем сага айтам, келиник сен ук деп катуу сөздү айтпай, биз жумшак, сыбызгытып, мындай, буну баягы Рерихта келип жазгандай, биз тилди мындай таттуу кылып, катуу сөздү четке кагып сүйлөйбүз. Ошондуктан буну биз кармап муунду. Арыз боюнча мен арыз боюнча. Жана Гүлшат Айсылбаеванын дагы чулгандуу мыйзамында дагы арыз боюнча деп айтылган, ошондо ким арыз берсе мейли деп. Анан мен эсиме түшүп атат, могу TikTok'ту токтотуу боюнча арыз бир нече уюмдардан келип түшкөн да, бирок ал уюмдардын баарын анализдеген да Орузбек мырза. Ал уюмдардын көбү мындай иштебеген, жөн эле кагаз жүзүндөгү уюмдар болуп чыгып, анан ал арыздагы эми белгилүү бир саясий топтордун болуп чыккан айрымдары тескеринче маданият министрлиги аларга байланышып келгиле жабалы деп демилге көтөргөн, жасалма болгон да алчы. Эми жыйынтыгында TikTok барбы бүгүн? Бар. TikTok бар. TikTok өзү бар, бирок Кыргызстанда жабык. Кыргызстандын көптөгөн 100 миңдеген колдонуучулары азыр TikTok'ту колдонуп атат. VPN менен колдонуп атканда, бирок жыйынтыгында TikTok жабылды. TikTokко кирип эмнелерди гана көрбөдүк, туурабы? Эми биз дагы ал башка маселе, бирок мен айттым, жыйынтыгында соттун чечими жок, жабылып калды. TikToктун жабылгандыгына келип атабыз да. Анда мындай суроо берсем болобу, мына азыр TikTokто бир убакта ошо бийлик өкүлдөрүнө карата, бул негизи мыйзам ошо бийлик өкүлдөрү үчүн иштете турган мыйзам болуп атат да, мындай ачык сүйлөшө турган болсокчу. Анан азыр бир убакта ошо бийлик өкүлдөрүнө карата аябай катуу сын пикирлер, жанагындай мазактоо, шылдыңдоо, кемсинтүү басаңдап калганда, азыр биз дайыма мониторинг кылып турабыз да, социалдык тармактарда анализ саресеп кылып, анан ошондо азыр кайра жанданып, аккаунттар аябай көбөйдү.
ал аккаунттар мисалы үчүн башка өлкөдө болсо, бирок ошо бийлик өкүлдөрү маданият министрине кайрылып ушундай мазактап атат десе, аларга карата кандай чара болот? Аселайым, тиктокто сиз экөөбүздөн киребиз, эми үчөөбүздөн, балким жаштар бийлик өкүлү катары мен да кирем. VPN аркылуу? Жок, мен азыр VPN аркылуу кирбей калдым. VPN жок эле киресиз да, азыр? Жок, мурдай. Бирок ал жерде сиз билесизби, бизден жаш балдар, кыздар канчалык адайга бакылактан кетип, эмнелерди жанагы конкурстан жасап. Жок, ал мейли, эми экинчи, Аселайым, мына бийлик өкүлүнө иштейт деп атасыз. Мен сизди чыгып туруп жазып коеюн Facebook'тан. Сиз арыз жазасызбы, жазбайсызбы? Мен сизге арыз жазбайм. Анда мен жазайын азырчы. Жаза бериңиз. Ал сиздин эркиңиз да. Сиз эркин ой жүгүрүп. Жок, мен сизди мазактап жазып койсом. Сиз эркин ой жүгүрткөнгө. Жок, мазактап жазып койсом. Көп эле адам жазды антип мазактап, көп эле абирге шекелтери турган, каралай турган. Мен андай буллингден эч ак өткөм. Бир эмес, бир нече ирет. Анан бир маселе. Биз интернеттеги мазактоо, шылдыңдоо, жалган жалууга караманча каршыбыз. Сиз ойлобоңуз, аны ошону торпеда басып атат, педаль кылып депчи. Жок. Биз ошого каршыбыз. Ошого байланыштуу мен мынакей медиа сабаттуулук, социалдык тармактарда өзүн кантип алып жүрүш керек, нетикет деген эмне, соц тармакта жүрүм турум деген эмне, фейк аккаунттарды кантип айырбашташ керек, жалган маалыматтын белгилери кандай деген темаларда 10дон ашуун темам бар мен. Ошол темаларда мен аймактарды кыдырып 100дөн ашуун тренинг, мастер-класстарды өтүп келе жатам. Ошол себептен сизди бүгүн студияга чакырып отурабыз. Бирок баягы жалаң арыз жазуу мененчи жана доностордун жылы болду эле 37-жылчы. Ошого келатам да азыр. Мен ошон үчүн аны мындай жазалоо аркылуу жөнгө салууга такыр каршымын да. Ооба, ал менен күрөшүш керек. Бирок биз күрөшүп аткан жол менен күрөшүш керек да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тренингтерди, сабаттуулукту. Анан эң башкысы, жана сиз айтат экен, мен мазактайынчы деп атпайсызбы? Эң башкысы төөлдөр үлгү көрсөтүш керек да. Сиздей болгон, мынакей бакыйган министрликте экинчи адамсыз да. Сиздин азыр кызматыңыз бар, башыңызда оомат турганда, сиз бирөөгө карата арыз жазсаңыз, маданият министрлиги априори сизге чечим чыгарып берет. Бирок төөлүк эч ким башчы эмес, баягы төкмө акыныбыз маркум Элмирбек Маналиев айткандай, сиз ал кызматыңызды деле көргө алып кетпейсиз, азыр эми кошуматчыларыңыз жандап жүргөндүр. Бирок сиз кызматтан кол жууган учурда бул мыйзам тескерисинче. Сиз дегениңиз, сиз образды айтып атасыз, Орозбек мырзага эмес, баягы. Образды айтып атам, албетте. Жүргөндөргө, ооба. Анан ушул мыйзам кайра эле өзүңүзгө каршы иштеп, азыр мен бүтүрүп алайын, өзүңүзгө каршы иштеп, анан сиз баягы сөз эркиндигине монтип кысым кылып аткан журналисттерге күнүм түшүп калбайт деген кепилдикти ким берет? Аселайым, мындай да, азыр болобу, кийин болобу, мен жашоого өзүм, сиз деп калдыңыз, мен да субъективдүү айтам. Мен философиялык көз караштамын. Бардык нерсе мезгилдүүлүк экенин. Бирок азыр мен айтып аткан мыйзам долбоорунун жакшы жагын көрүш керек. Экинчиден, бул мыйзам долбоору сиз же мен, Эркин мырза кайсыл жерде болбойлу, үчөөбүздүн тарбиябыз, дүйнө таанымыбыз эч качан бирөөгө экөөбүз бул жерде урушуп кетишибиз да мүмкүн эмес, бирок урушуп кетсек да биз андайга барбайбыз да. Анткени биз түшүнөбүз. Биз коом үчүн таза үлгү болуу, бирок миллиондон колдонуучулардын ыплас сөздөрүн көрүп атпайлы. Эми ошол, сиз эми өзүңүз жооп бердиңиз, Эркин мырза. Ушу миллион деген отуруп алып, бирөөнү үй бүлөлөрүн буздуруп аткан, жаш балдарды суицидке алып барып аткан. Андан сырткары финансовый пирамида, андан сырткары кандайдыр бир топтор пайда болду. Бирөөнү кетиребиз деп пост жазып, шыбап, анын комментарий жазып, адан акча алмайлар пайда болду. Мына интернеттен көрүп атабыз, жанагы жаш кыздар, балдарды сүрөткө тартып алып, сүрөтүңдү чыгарып беребиз деп шантаж кылгандар көп болуп атат. Демек, коом өзү чакырык алып келип атат. Азыр шайлоонасында өзгөчө. Анан кийин башка учур болосун, бул көрдүңүзбү? Биз автоматтык түрдө кандайдыр бир катмардан кеттик. Башка миллион деген элдер азыр сөз эркиндиги дегенди биз жакшы ой пикир, конструктивдүү сын, мындай болуп калыптыр, мына мыйзам мындай, сиз мону кылып атканда мону кечиктирдиңиз, мындай десе бул туура. Бирок жанагы адамдын абийирине кол тийбестигине асылса, бул туура эмес. Экинчиден, мына Эркин мырза доностор деп айтып кеттиңиз, жана 37-жыл деп. Ал жерде бардыгы анонимдүү, тоголок каттар менен келген. Бул жерде мыйзамды окусаңыз, жалпы коомдук каражаттарында, интернет тармагында жазып атат. Бул ачык көрүнүп атат, кимге жазганы. Экинчиден,
фейктерди буруп атасыз, фейктерди аныктайт. Эртеби кечпи ким болсо да фейк бүгүнкү күндө аныкталып атат. Мына абактарда отуруп алып, чет жактарда отуруп жазгандар кармалып келип жоопкерчилигин алышты. Биринчиден бул фейктерге карап саналуу гана пайызы. Эми карап туруңуз. Саналуу гана пайызы. Фейктердин көбү аныкталбайт. Алгач фейктерден сырткары социалдык тармактарды анализдесек, ачык айткан эле адамдар жада калса түз эфирге чыгып бирөөлөрдү кандайдыр бир билип билбегени үчүн мындай айыптоого барып атат. Ошондуктан бул жерге анан жанагы взлом болуп калса, бирөө жазып койсо дегенди айтып атабыз. Эми Телеграмда, Фейсбукта, Инстаграм, ТикТокта бул кыргыздын компаниясы эмес. Платформалар эмес. Платформасы эмес. Аны биз Кыргызстанда туруп көзөмөлдөп, буга сизге кандайдыр бир сындыруу, взлом болуп атса, сөзсүз түрдө СМС келет. Ошонун бардыгы сиздин күнөөсүз экениңизди далилдейт. Эгерде сим картаңыз клондолуп калса, аны кандайдыр бир Кыргызстандын улуттук компаниясы сага СМС келет, келбейт деп аны эч ким чектей албайт. Ал техникалык маселе. Эми техникалык маселе. 7 мүнөтүбүз калды. Маданият маалымат министрлиги, спорт жаштар саясаты министрлиги мындан бир нече мурун буйрук чыгарганда, ырчылар сахнада фонограмма менен ырдаса болбойт депчи. Анан Кыргызстанда эми ашып кетсе 100 ырчы бар. Мейли 120 ырчы болсун. Анан бирок Маданият министрлиги ушунча жылдын ичинде эми таарынбасын эч ким, бирок ошол 120 ырчыны мындай көзөмөлдөй албай койду да, фонограмма менен ырдап атасыңбы, кандай ырдап атасың деп. Анан ошо 120 ырчыга алы жетпеген Маданият министрлиги, кечирип койгула, ачыгын эле айтайын, 6 миллион интернет колдонуучуга алы жетет деп ойлойсуздарбы? Өкөңүздөргө тең суроо. Эң жакшы суроо, мен мындай жооп берейин. Укуктук эрежелерди жөнгө салуудагы өкөнүн механизмдери эки башка. Мына сиз тамада болуп да иштейсизби, кечиресиз? Болот, андай дагы. Сиз ал жерде министрликтин буйругу менче расмий же бир кандайдыр бир уюмдар, иш-чараларда болушу мүмкүн, бирок мен тааныстыгым жок. Бирок сиз той алып барып атасыз, ырчылар келип фонограмма Жок, мен чоң иш-чаралар жөнүндө айтам. Деги айтып атам. Бирок сиз же уюштурган адам барып арыз жазбайт дагы. Бул жерде адамдын арызы негизде болуп атат. Мисалы бул жерде интернетте деле бул мыйзам балким кабылданып күчүнө кирсе, эки дос же бир тең туштар бири-биринин баягы тамашалашып жаза бериши мүмкүн интернетке. Бирок алар бири-бирин дос катары кабыл алып, ага реакция кылбашы мүмкүн. Бирок арыз түшкөн учурда бул жердеги механизм арыздын негизинде козголуу. Ошондуктан жанагы Асил айым чочулогондой кандайдыр бир үчүнчү тарап арыз берүүгө бир убакта көптөгөн арыз түшүп калсачы, мисалы, миңдеген арыз бир убакта түшүп көптөгөн арыз түшсө дагы каралат. Ошондой эле укук бузуулар боюнча мына көптөгөн арыздар автоунааларды миңдеген арыз, мисалы, бир окуя болду, мисалы, бир окуя менин байкашымча мындай да, андай инфоповод деп коебуз да биз журналисттерчи, бир саясий процесс болду, же шайлоо болду дейли. Ошол учурда көптөгөн мазактоо шылдыңдоо болуп кетти. Анан бир убакта эле миңдеген талапкерлерден же алардын жакындарынан, туугандарынан, тарапташтарынан миңдеген арыздар монтип Маданият министрлигин басып калды. Анан ошол учурда анын баарына тең мындай 100 000 сомдон салып миңдеген адамды сиз кантип жала жаап мазактай алышыңыз мүмкүн? Жок, алар бир адамга карата эмес, ар түрдүү адамдарга каратачы. Жок, айтып атам да, бул жерде мыйзамда адамдын деп турат. Белгилүү адам Ахмат Ташматка жазган. Ошо Ташматтардын баары арыз ташталган. Жаз баары түссө каралат. Анткени мында укук бузуулар боюнча автоунаа эрежелерин бузуу деген миңдеген күнүгө бузуулар болот да. Алардын баары каралып жатпайбы? Бир нерсени айтып коеюнчу, макул, рахмат. Конструктивдүү сын пикир деп айтып кетпедиңизби? Мисалы, журналисттер иликтөө жасаса деле, же факт-чек, мисалы, билдирүүлөрүңүздү текшерсе деле, мисалы, дебат учурунда текшерген учурлар болот, дебат мезгилинде же бир саясий процесстерде же публикага чыгып сүйлөгөндө, интервью бергенде, текшере келгенде саясатчынын бир 5 стейтмент билдирүүсү жалган болуп калат, дагы экөө манипуляция болуп калат, анан жартылай чындык болуп ушундай болуп калат да. Анан бул дүйнөлүк практика, дүйнөлүк факт-чекерлер ошентип текшерип, бул жерден калп айтты, бул жерден чын айтты дейт. Бирок аны жанагы баягы аттуу баштуу мансаптуу адам аябай мындай сиз айткандай аябай жүрөгүнө жакын кабыл алды дагы. Бул журналист мага жалган жала жаап атат. Бул конструктивдүү сын пикир, бул факт-чек, бул фактыларды мындай тизгиндеп берип атат. Бирок аны тиги кабыл алган адекваттуу эмес кабыл алып атат. Маданият министрлигине арыз берсе, Маданият министрлиги
журналисттин упайына чечип бербейт аны. Мен сизге так кесе айта алам, ал жерде дайыма ошол колунда бийлиги бар адамдын пайдасына чечилет. Маданият министрлиги анын жалган же жалган эмес экенин кантип аныктап берет? Кантип объективдүү аныктай алат? Кантип маданият министрлиги чындыктын символу болот, кантип эгерде TikTok боюнча эле жанагындай калпыстыгы чыгып калып атса, мисалы үчүн андан башкаларын азыр айтпай турайын, бирок дагы кейстер бар да негизи. Конструктивдүү сын пикир менимче бул жала жабуу мазактоого кирбейт да. Кирбейт, бирок экинчиден фигурант аны ошондой кабыл алат да. Бизде андай болгон, депутаттар арасында да болгон да. Ооба. Сиз айткандай баштайынбы же? Жана Клооптун сотунда эле эксперттердин сүйлөгөнүн карап эле деп койгом да. Клооптун иши азыркы 11 журналисттердин ишинин беренеси башка. Бул жаңы кирип аткан берене. Экөөнүн айырмасын билиш керек. Экинчиден, Маданият жана маалымат министрлигинде укук бузуулар кодекстин талаптарына ылайык укук бузууда ошого күбөлөр, эксперттер, эксперттин корунтуусу, эксперт бул Маданият маалымат министрлигине кирбеген адамдар болот. Балким юстиция министрлигинин эксперттик кызматы, справка маалымат негиздемеде жазылгандай, филологиялык экспертизанын өзүнүн эрежелери бар. Анан жөн эле бирөөнү мындай иштепсиң деп койгон сөз ал жала жабуу же мазактоого киреш-кирбесин ал эксперт дагы чыгарып берет. Маданият маалымат министрлигинин бир кызматкери отуруп туруп эле арыз түшүптүр, болду, бул күнөөлүү деп чыгарбайт. Андан сырткары алга макул эмес тараптар аны биринчи инстанциядагы сотко, экинчи андан сырткары жогорку сотко чейин арызданып, аны жокко чыгарганга толук укугу бар. Ошол эксперттер туурасында айтылып кетпедиби? Мынакей жакында эле Аскат Жетигендин кезектеги соту болду. Ага бардым, мен катыштым. Эки эксперт келди, экөө тең мамлекеттик кызматкер экен, мамлекеттик органдан келди. Бирөө айтып атат, чакырыктар болгон деп атат. Бирөөсү айтып атат, эч кандай чакырыктар жок деп. Ошол экөө тең эки мамлекеттик органдан келип атат, бирок экөөнүн экспертизасы эки башка чыгып атат да бул жерде. Анан чакырыктар болгон эмес деген эксперттин жүйөлөрү, фактылары, аргументтери аябай салмактуу экен да. Анан адвокаттардын суроолоруна дагы ал аябай так жооп берип атты. Массалык чакыруулар болгон деген эксперттики биз курсабыз тойгон жок, ошол жерде отургандар жүйөлөрү суу кечпей калды да ошол жердечи. Бири-бирине мындай кайчы пикир келип калат. Бирок соттун чечими кандай болот? Кайсы тарапта карар? Соттун чечими мына 17 билбейбиз. 17-октябрда кезектеги сот. Мейли, сиз Аселайым Маданиятка алып жүрүүгө, жаштарга деп бир 10 чакты иш-чараларды уюштуруп жүрөм дедиңиз. 100дөн ашуу тренингтерди кое турсаңыз, суроону уксаңыз. Аскат Жетигендин видеосун баарыбыз көрдүк. Ошону үлгү боло турган, ошентип чыкса болот деп сиз аны жактай аласызбы? Жок, антип жактабайм. Мен ал туурасында Фейсбукта пикиримди видеолорун анын сөгүнгөнү, мен аны жактабайм. Бул туурасында Фейсбукка да билдирүү жасагам, бирок ал кылмыш эмес. Бул жарандык административдик чечим. Аны сиз юрист катары жакшы билесиз да. Эки суроом калды. Биринчиси, министрлик, сиздер, демилгечилер башка структура ведомстволордун пикирлерин эске алып атасыздарбы? Алардын бири акыйкатчы Жамиля Жаманбаеванын пикири бар экен, орус тилинде дароо эле окуп берейин. Размер штрафа не соответствует принципу соразмерности, так как размер наказания за совершение правонарушения должен быть значительно меньше, чем за совершение преступления. А клевета и оскорбление не относятся к преступлениям деген суроо экен. Клевета, оскорбление не относится к преступлениям, ошон үчүн укук бузууларга киргизип атат. Экинчиден, айыппулдардын көп дегени боюнча мыйзам долбоору биринчи окуун алкагында бир топ депутаттар да айтты. Азыр дагы бир комитет каралуудан кийин биринчи окуудан өтүп калса, депутаттар сунуштарды берет. Ошол сунуштардын негизде бул каралып чыгып, азайтылышы ыктымал. Ошол эле пикирди 28-октябрда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине бериптир. Менин оюмча мыйзам долбоорун кайра чакыртып алыштын кереги жок. Анткени бул азырынча долбоор гана. Мен дагы 100 000, 200 000 айып пул салуу дегенге каршымын. Муну парламенттин кароосуна коюш керек. Канча айып пул салыш керек аны депутаттар чечет. Бирок мыйзам эмне үчүн керек? Эки кошуна бири-бири менен урушуп кетсе дагы сот аркылуу чечип аткан заман социалдык түйүндөрдө бири экинчисине абийирин төккөн маалыматтар жарыялап сатат. Анан
анан экөө соттошот, маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип анан тынчып калат. Массалык маалымат каражаттары менен бийликтин ортосунда дагы так ушундай эле жагдай деген пикирин билдириптир президент. Анан ундан улам соңку суроо президент дагы өзүнүн пикиринде бул мыйзам массалык маалымат каражаттары менен бийликтин ортосундагы мамилелерди чечип алуучу мыйзамдардын бири деген таризде сөзүн айтыптыр. Сиз кандай карайсыз? Негизи массалык маалымат каражаттарды жөнгө салуу боюнча бул биринчи мыйзам эмес. Буга чейин деле ошо башка мыйзамдарды сиз сүрөмөлөп келатасыздар. Ошол өтүп кеткен мыйзамдар түздөн түз өлкөдөгү сөз эркиндигине түздөн түз таасирин тийгизип атканына бүгүнкү күндө биз күбө болуп атабыз, мынакей азыркы күндө. Анан эркин коомдо, мындай эркин ой жүгүртүп көнгөн адамдарды, кыргыздарды мисалы башка улуттагыларга салыштырып мынтип эле жаап баса берген болбойт деген ойдомун да. Ошол жагын дагы караштырып көрүп, балким ал мындай жакынкы арада жакшы натыйжа бериши мүмкүн. Бирок көпкө узабайт да бул нерсе. Социалдык жарылуу болуп кетеби деп мен ошондон кооптоном. Асылайым, жалпы коомдук каражаттар мыйзамы кайра кайтарылып, жумушчу топ түзүп, балким сиз кошулуп кайра карап атасыз, туурабы? Кабыл алынган жок. Кабыл алынган жок. Ага чейинки мыйзамдар жана Жалган маалымат боюнча, НКО боюнча мыйзам. Жалган маалымат фейк боюнча ал башка мыйзам бул. Анан кыргыздын эркин ой жүгүрткөн дегенин мен дагы адабиятты кызыгып изилдөөчү, тарыхты жана этнологияны кызыгып изилдөөчү кошумча адам катары айтайын. Биздин сөз эркиндигибиз, биздин ой пикирибиз такыр башка болчу. Азыркыдай сөгүнүп кагынган, бирөөнү шыбаган, ит айтпаган сөздү жазган, башка тилдерде сөгүнгөн, бул биздин тарыхтагы ошол эле биздин Жеңи жок, Эшмамбет, Токтогул, адан толтура биздин акындарды Беш каман мисалы Токтогулдуку. Ошо беш каман деген мазактоошулдуң киреби же конструктивдүү сынбы сиздин пикириңизче? Азыр угуп тургуңуз эми сөздү. Ал ошол бул башка сөзүңүз кылар алчы да. Беш каман деген. Жыйынтыктай бериңиз, 30 секунд. Бүтүрүп бүгүнкүдө башкан. Бүгүнкүдө ал эми сиз беш каман дегенди айткан болсоңуз, аны толук текстин айтыңызчы кандай болгон. Мен ошого карап ой пикиримди айтып көрөм. Беш каман деген ошол ырда бар болчу да. Жок, контекстти айтып көрсөңүз. Жалганчы аттары айтылат, жалганчы анан сөз байланта кошумча өтмө мааны, айгине маани менен кетет. Сиз контекстти айтсаңыз, мен сизге өзүмдүн жеке ой пикиримди айтып берем. Кандай жагдайда кандай? Белгилүү бир Рыскулбектин 5 баласы, 5 баланын болгон элге болгон мамилеси айтылат. Мамилеси, элге болгон жүрүм туруму тууралуу айтылган. Жок, каман деген мисалы каман деген азыркы биздин баягы медиа сабаттуулукка такай турган болсок, бул кастык тил да, клише, ыйырлык деп. Мен буга каршымын деп айтып келатам, мисалы үчүн. Ыйырлык колдонууга, көбү жабуу, тамга басуу деп азыркы социалдык тармактардын эрежелерине жүрүм турумга айта турган болсок, бул кастык тил. Мен буга каршымын, мазактоошулдуңдогочу. Орзбек мырза, жыйынтыктоого 20 секунд. Макул. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул мыйзам айтып кетейин, сөз эркиндигиден жана жала жабуу мазактоо деген бул эки башка түшүнүк. Бул ошол биздин адеп аклакты, интернет тармагындагы бирөөлөрдү кемсинтүүгө, ошол биздин бай маданиятыбызды бир кандайдыр бир сөгүнгөн, бир сленг бирөөлөрдү жала жапкан немеден бир кайтаруу гана. Экинчи бул арыздын негизинде. Эгер ким кандайдыр бир катмардагы адам болсо, ал арыз жазбаса, бул каралбайт. Үчүнчүдөн айыппулдарды бул экинчи окуун алкагында кетет. Төртүнчүсү эң маанилүү. Ошол Франция, Германия, Америка жана биздин кошуна мамлекеттердин баарында кылмыш жаза. Бул бизде гана укук бузуу кетип атат. Сот аркылуу. Кылмыш жаза болсо, сот аркылуу болмок. Укук бузуу автоунаанын эрежесин бузгандай эле бул ыйгармыктуу орган менен каралат. Ошондуктан ар бир адам тарбия көргөн, өзүнү сыйлаган, бирөөнү дагы сыйлаган адам эч качан андай маданияттан төмөн чегине барбайт. Рахмат. Келип бергениңиздерге рахмат. Аселайым, Орзбек мырза. Эми экинчи окууда каралып аткан мыйзамды дагы кандай өзгөрүүгө дуушар болорун көрөйлүк.
Көп эле жолу ушинтип мыйзамдарды талкуулайбыз да, көп эле жолу талкуулайбыз, пикир алмашабыз, анан бирок жыйынтыгы кандай болуп атканын, анан ал мыйзам эң негизгиси коомго кандай иштеп берип атканын дагы убакыт көрсөтөт болуш керек. Кантсе дагы акыйкаттык болсун, чынчылдык болсун, көрүшкөнүнчө бар болгула. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат.